Hadi. Сонун айымдар, кандайсыздар? Барсыздарбы, амансыздарбы? Азаматсыздарбы? Большие молодцы, вам очень повезло. Мен 8 сатуу болду дейт. Классно, классно. Сатуу менеджерлик курс силерге жагып атабы? Кандай жалоба бар командага, балким кураторлорго, мага дегендей. Мгм. Менде жаш өзөгү боюнча 10 сатуу болду дейт. Классно. Сатуу менеджерликте гет курстагы сабактарды көрүп атасыздарбы? Сатуу менеджерликтеги гет курстагы сабактардын астында тапшырмаларды аткарып атасыздарбы? Себеби технический специалисттен мен отчет сурайм. Ким канча сабак көрүп атыптыр, аттары менен бүт мага выгрузи отчет деп айтам. Анан 10 февралга чейин мы принимаем экзамен, Убакыт бар сиздер. Мгм. Вау, смотрите, сколько продаж. Мен 58 лит алдым, бирок көпчүлүк отказ кылды, ойлонуп аткандары дагы бар дейт. Классно же. Отказ это рост. Отказ это рост. Мен да бүгүн отказ алдым. Отказ алып, так, я должна стать лучшей. Я хочу быть бомбой дедим. И ошол күч мага мотивация берди, да? Сделать классные сторисы, показать, какие у меня результаты. Отказ это мотивация. Отказ это мотивация. Я тоже получаю отказы, это же круто. Мгм. Сатуу менеджерлик курсу 15-inde сиздер менен Бишкек шаарында жолугушабыз буюрса, 15 февралда бизде выпускной болот. Бир гана выпускной эмес, 8 мартка карата биз 15-inde отуруу берүүнү чечтик. Себеби менин командамда региондогу кыздар дагы бар, эки жактан келгендер бар. Анан март айында 8 мартка 1 марттарда отуралы деген, бирок 8 март негизи эле март орозо айы, ошон үчүн ошого байланыштуу дагы биз 15 март чогуу эле отура берели дедик сиздердин выпускнойдун шылтоосу менен. Анан сиздер менен буюрса 15-inde жолугушабыз. Ошто, Жалал Абадта экзамен берип сертификат алам деген айымдар бар болсо, сөзсүз түрдө айтыңыздар. Эгерде сиздер Ошто, Жалал Абадта көп болсоңуздар, анда Ошто представителим сиздерге сертификат вручение кылат, жолугушуп сиздер менен. Андан кийинкиси любой курста окубаган айымдар болот. Каршылыктарын жеңе албаган, канчалык жертва болсо ошончолук дагы жашоосу, состояниясы ошондой болсо дагы сатуу дагы жаза албайт, боль болот өзүндө да, анан өзү менен албетте иштеш керек ал айым дагы. Анан бул жакта көп суроолор мага топтолуп калыптыр, ошон үчүн ушул зумду атайын кылып атам. И күнүнө чаттан я тоже отслеживаю сиздерди, сатууларды, поведение и так далее. Араңарда кээ бирлөрүңөр менен тыгыз иштешип атам. Башка Если была круто, я тогда понимаю лучше садика. башка тыгыз мини запусктар менен, анан ким роб боло алат деген дагы суроолор келип түштү. Андан сырткары дагы кандай стратегия продаж бизде болот, ошол жөнүндө биз бүгүн сөз кылабыз. Сиздердин суроолорго дагы жооп беремин. Сиздердин мага берчү суроолоруңуздар дагы бар болуш керек, ошол суроолорго жооп берем дегендей. Буюрса 15-inde бүтөт, мына 15 күн калыптыр, Бүгүн мен утром VIP тарифке погружение в СММ'ди доступ ачып бергиле 6 айга дедим. VIP тарифте окуган айымдар сиздерге СММ толук ачылып бердиби? Буюрса бериле элек болсо бүгүн до конца дня берилет. Кураторго обратитесь, пожалуйста. Ооба дейт, ачылып берди дейт. Круто. Баарыңыздарга ачылып бериптир. 6 айга сиздерге доступ. Караңыздар, көрүңүздөр, конспектип алыңыздар. Ичинде 1 айлык Reels темалар бар, прогревтер бар, 30-60 күндүк дагы прогревтер бар. Жана бүгүн сиздер менен биз стратегияны жазып алсак болот, чтоб кайра сурабастанчы, эмне кылабыз. Сиздер азаматсыздар, 15 күндүн ичинде ушунча практика кылдыңыздар, сабакта окуп аттыңыздар, биздин темпке, режимге дагы көнүп калдыңыздар окшойт, уже аудио практика, зумдарга кадимкидей кирип
Дисциплинага түшүп атасыздар. Бул өтө сонун да. Сиздерди көрүп, силердин өзгөрүүңөрдү көрүп мен таң калып атам да. Уже биринчи зумда изучуу жок, баарыңар уже кирип туруп сразу отурасыздар. Это уже круто. 15 күндө кандай дисциплинага түштүңөр, э? Я прям радуюсь. Вас не узнать всех дебеймби? Ондай карышкырларды көрүп атам уже дебеймби? Акулаларды. Сонун. Сонун жаңылыктар бар. Буюрса мына Жаш өзөгү бүгүн сатуулар жабылды уже все, да. Да, можете принимать, если хочу окуйм дегендер болсо, принимать ете бергиле. Но активно в Инстаграме уже сатуулар жабылды. Эртеңден баштап бизде башка проект. Жазып алсаңыздар болот. Жаш өзөгүн каалоочулар болсо сатып бериңиздер. Ооба. Ашып кетсе, эртең бириби, эртең мына бүгүн, эртең дажым айтечи күндөр да, но почему-то дажым болчу күндөрдө команда баш болуп, последние 3 дня что-то слабо. Да, слабо дажым жок болуп атат. Бүгүн, эртең, бүрсү күнү аябай жакшы дажым. Прям сильно иштешип коюш керек да. Потому что кыргыздарды билесиңер да. Каар жааганда көмүр алабыз, каар жааганда сапожкам жок деп куртка алабыз, сапожка алабыз дегенде бул биздин каныбызда бар нерсе да. Эртең курс башталат дегенде изучуу башталат биздечи. Ошон үчүн бүгүн 31, эртең өтө көп мына курс башталып атат деп. Тем более мен айтып аткан нерсени сөзсүз түрдө аткарыш керек. Себеби дегенде кураторлор дагы бар, алар менен отдельный чат бар. Ушуну кылгыла дегенде кылбаса, мен сториске барып туруп эле ошол нерсени ажиотажды кылып салышым мүмкүн да. Биз уже баштадык, а сен дагы эле до сих пор кошула элексиңби дегенде ошол нерсе болуп кетиши мүмкүн. Экинчиден, бул жакта азыр Жаш өзөгүндө клиенттер мага чалгандар дагы болуп атат. Нурайым менеджер деди бирөөсү, экөөсү айтты окшойт. Нурайым менеджер телефону өчүк экен, мен чек жөнөттүм, мен до сих пор кошула элекмин дейт. Качан салдыңыз десем, 1 саат болду дейт да. Эми андай клиенттер дагы болот. Анан бул ирет саткан менеджер же болбосо кошуу маселесинде куратор эмес, бир 2 менеджер, 3 менеджерди коюп туруп, кошуп туруп, аларды курс башталганда удаление кылышым керек беле? Бул дагы албетте мен үчүн дагы опыт болду, потому что кураторлор чоң эжекелер, психология сферасында кураторлор, алар мисалы үчүн сатуу менеджерликте болуп, шаршар болуп, дароо кошулуп, андай болушу мүмкүн болбой деле калышы мүмкүн. Ошондуктан ошол нерсени я сейчас учла. И это тоже для меня опыт дегендей да. Анан второй момент — это Жаш өзөгүн айттым, каалоочулар болсо кошо берсеңиздер болот. На официалдуу түрдө сатуулар бүгүн жабылды Инстаграмда. Бирок бүгүн эртең прям дажым кылып кайрадан мындай да, качан сатууларды жаза аласыңар? Мага жаңы клиент бер, лид бер, номер бер эмес, эски менен иштешкенде ошончо көп сатуу жаза аласыздар да. Кээ бирөөңөр неопытныйлар билинип калып атпайбы дароо элечи? 50 номер алды, 50 жазды, анан кайра жаңы алсам жаңыга точно сатам деп ойлойт да. Андай эмес. Ошол бар нерсеңден алып, анан ошолорго жакшы сатууларды дагы жаза аласыздар да. Ошон үчүн эски клиенттер менен дагы жакшы иштесеңер, жөн эле дагы рассылка кылып, WhatsApp'тан бизде башталды и так далее деп койсоңор болот. Анан Жаш өзөгү курсу, скорее всего, бул жылы деле может болбошу мүмкүн. Или күзүндө бир жолу болобу. Чыгыса Жаш өзөгү курс эми 1 айда 1000 сомдук курстан как бы бул деген эми, конечно, бул просто воронка, да, на самом деле. Не буду вам объяснять, конечно, запуски продюсирования, но суть в том, что как бы с этих маленьких курсов, 1000 сомдук курстан мы там огромный акча деле не зарабатываем, да, по сути. Дальше. Тренажер. Тренажер курсун 15 февралга жылдырдык. База сонун иштейт экен дейт. Ооба, бар клиентиң менен иштесең, жакшы результат, сатуулар дагы болот да. Анан кээ бирөө ойлоп атпайбы, мисалы үчүн номер бергенден кийин 20, 30, 50 номер алып алып, анан эртеси кайра жаңы номер сурап, как будто жаңы номер алса, точно ошолорго сатуу жасагычыдай болуп. Нет. Бар номер менен качественно иштеп койгондо ошол жактан сатууларды жаза аласыздар. Анан тренажер курсун 15 февралга жылдырдык. 15 февралда башталат. Бул эмнени билдирет? Ким 1 февралга чейин толук төлөм тренажерго аткарса, алар Жаш өзөгүн максатыма жетем, миллиондук практикалар 3 курсту белекке алат. 3 курсту белекке алат. 3 курсту белекке алат, бирок толук төлөм аткаргандарды гана каналга, чатка коштуңар,
Мгм. Сиздер билгендей эле тренажер курсу 15-inde башталат. Толук төлөм аткаргандарга трансформация курсунун основной закондору биринчи сабак берилет жана 3 сабак доступка берилет. Бронь кылгандар каналга чатка кошулбаш керек. Мен азыр бардыгын удаление кылып салам, потому что кураторлор броньдорду дагы кошуп салыптыр. Все должно быть честно, справедливо, да? Мгм. Биз, получается, броньдорду кошпошубуз керек эле, бирок бул жакта броньдорду кошкондор болуптур. Демек, мен броньдорду полностью всех удаляю. Кураторлор биякта жок окшойт, броньдорду я всех удаляю, чтобы все справедливо, толук оплата кылгандар гана каналга, чатка кошула алгыдай болот, Анан сиздер дагы тренажерго саткандар барбы араңыздардан? Тренажер курсун сатып, 1000 сом менен бронь кылып коюп, тренажер саттым деп сүйүнүп эле отура бергендер, дальше ошолор менен иштебегендер бар болуш керек араңарда. Бар болсо, анда дальше иштешиңиздер керек алар менен. Себеби сонун мүмкүнчүлүк. 3 курсту алуу. Эртең февраль включительно, 1 февраль толук төлөм аткарып, М+ менен же кэш тую менен алар 3 курсту доступка ала алат. Дароо жашы өзөгүн окуп даярдай берсин өзүн 15-февралга. Максатыма жетем жана миллиондук практикаларга доступ алат. Анан 15-нен башталганда 1,5 ай уланат, 2 жандуу ретрит болот, анан 6 ай дагы доступта болот. Тренажерду кураторлор араңарда бар болсо, азыркы окуп аткан трансформация менен иштеңиздер. Себебеги трансформациядан кийин тренажерго өтүшөт. Эмки тренажер уже 19 000 болот, потому что мы давно обещали повышение, а повышение тренажер курсу ошондо 15-inde башталабы дейт. Ооба, ошентип. Мындай да, жана клиентке жазсаң унчукпай эчтеке жооп бербейт го. Мен өзүм ошондой клиентмин. Мага жазса унчукпай карап коем да, бирок мага жазып атат, мени чакырып атат деп ичимен мындай сүйүнө берем да. Мени чакырып атыптыр, они хотят, кажется, мне точно нужно к ним дейм да. Өзүм таң калам да, өзүм сатам го. И вот мен ошондой клиенттердин ичине киремин. Унчукпай карай берем да, анан ойлоно берем, убактым болобу, канча сом, акчасын ойлойм, убактымды биринчи убактымды ойлойм да, мен көбүнчөчү азыр албетте. Анан убактымды ойлойм, окусам, эмне кылам, кантем деп ойлонуп, дагы жазса, дагы барышым керек окшойт дей берем да. Мени унутпаптыр дейм, дагы жазсачы, мен унутпаптырмын деп ичиме сүйүнүп коем да. Анан дагы кундуз, жума күнүңүз менен сиздин бүгүнкү деп бир нерсе открыткалар жөнөтсө дагы ичиме сүйүнүп, вообще бирок жооп бербейм деп койгула. Элестеткиле, мен өзүм ошондой клиентмин, жооп бербеймин. Казактардан, орустардан деле сатып алып жүрөм да, бирок ошондой нерселерди мага жаза берсе, ичимен сүйүнүп, ойлоно берем, бирок вообще жооп бербейм. Анан өзүм даяр болгондо мен өзүм келип сатып алам. Балким бул ай болбосо, марттагы трансформацияны акция менен сатып аламын. Поэтому силер эч качан ойлобогула да, мен муну менен сүйлөштүм, жөн эле убактым өтүп кетти. Нет, такого не бывает. Жок, окубайм, акчам жок дегендерге катталды го дейт. Ооба, ооба, окубайм, акчам жок дегендер катталды. Ооба, ошондой. Мен өзүм ошондоймун деп атпаймынбы? Ошон үчүн мен өзүмдү да мисал кылдырдым го силергечи. Потому что мындай да, мен жооп берсем мага жабышып алат деп ошондон корком да, мындай жабышпасын дейм да. Өзүм даяр болгондо эле реквизит бериңизчи, гана жөнөтсөңүз, программасын жөнөтүңүзчү. Кандай өтөт деп 1-2 суроо берип туруп эле оплата кылып коюшум мүмкүн. Точно ошондой экен дейт. Ооба, мен өзүм ошондоймун, элестеткиле. Ошон үчүн бирөө силер мага жаза калсаңар эле, ооба, кел, алып кел, реквизит сатып алам деп айтпайм да мен, туурабы? Деп ойлоном бир күн. Силерге жооп бербесем да мен менен ойлонуп жүрө берем, дагы ойлоном, унутуп калам. Анан силер кайра жазып койсоңор, деп кайра напомнили о себе. Дагы бир 3-4 күндөн өткөндөн кийин ушундай сонун сабак 10 мүнөт убактыңызды бөлүп ушул сабакты эле көрсөңүз, эмне үчүн сизде акча жок же ушундай сыяктуу детский позициядан чыгуу деген сыяктуу сабактарды жөнөтө аласыздар. Мына биз сонун салтанаттуу түрдө буюрса 1-2-3 күн, максимум 2 күн, 3 күн, силерде эң жакшы сатуулар болот. Жашы өзөгүн прям дажим кылып добивайте. Анан ашып кетсе бир 5-не 6-на чейин болот. Болду, анан уже солгундайт сатуулар. Все уже токтойт, токтойт уже. Мен бир 3-нөн кийин уже отчет
кыздардан уроктордон отчет сурайм, полностью отчет болуп бонустарыңар берилип баштайт. Может, 2 уже, ночью и так далее башталат. Короче, 2 3 уже отчет болуп силердин бонустарыңар берилет жашоо өзөгү боюнча. Эгерде тренажер толук төлөм бар болсо, тоже бонустар берилет. 15-ине чейин бөлүп төлөө каралган тренажердо. 15-ине чейин бөлүп төлөө каралган, бирок уже жашоо өзөгүнө доступ ала албай калат да. Миллиондук практикалар менен максатыма жетем алат. Ошон үчүн азыртадан төлөп койсо, 3 курска доступ ала алат. Жашоо өзөгүн берсек деле уже 15 күн өтүп кетет да. Ал биринчи күндөн тарта окуганы жакшы өзүнөчү да, максат коюп и так далее, так далее, так далее. Дальше поехали. Бул жакта биз Ызаткан Жусупова менен уже полностью бүтүрүп атабыз, бир 2-3 күндөн кийин уже бүтүп атабыз. Все. Дальше биз 15 күн активно эмне сатабыз? Эмне сатабыз? Сатуу менеджерин азыртадан баштасаңыздар болот. Азыртадан сатуу менеджер курсун өзүңүздөр, мына силерге билбейм эми. Силерден өтөрү сатуу менеджерди эми өзүңөр билесиңер, өзүңөр окуп атасыздар. Аябай жакшы билесиздер. Демек өзүңөрдөн өтөрү эч ким сата албайт деген ойдомун да. Силер жакшы сата аласыздар. Силер өзүңөр окуп атасыңар. Мына күнүнө канча зум болуп атат, команда кандай иштеп атат, кандай спикерлер келип атат, эмне болуп атат, өзүңөр көрүп атасыздар. Демек өзүңүздөрдөн өтөрү бул нерсени эч ким мынчалык жакшы сата албайт. Потому что өзүңөр окудуңар. Вы прям, ладно, психология болсо дагы там мен зордукталганмын десе, эмне деп жооп берем деп аттыңар, макул. Өмүрү психологияны окубагандар өзгөчө. Шок болуп аттыңарбы? Сатуу менеджери болсо башкача адамдар. Акча адап келгендер. Акча, иштейм деп башкача настройдо келгендер. Психология сферасында көбүнчө жертвалар келет да, жертвалар. Там анан күйөөм мындай, анан кайненем мындай дегендер келет да. Сатуу менеджерликте уже все, мне нужны деньги, я буду работать дегендер келет. Мага көбүнчө акча деп келишет, өзүңүздөр билгендей. Бизде ушунчалык көп каалоочулар болуп атат, командада калам дегендерчи. Анан мен командага баарын ала албаймын, туурабы? Ала албаймын. Карасаңыздар, мына, мисалы үчүн, командага баарын ала албайм, бирок акыркы поток могу сделать, но вам очень повезло, 7500 окупчу, потому что биз курстун баасын 15 000 көтөрдүк, бирок акыркы поток, где мы набираем себе в команду. Ушул мисалы үчүн мына азыр менде повар Алия, дагы психолог, дагы бирөөлөргө дагы все равно мага отдел продаж керек да. Араңардан сатуу менеджерликте 10 киши алсаң, 3-өсү иштейт да, калгандары каршылыктарын жеңе алышпайт. Балам ооруп атат, ой кайненем келди, ой Малжан, ой тигил, анан негативный да, ой жүгүртүү дагы негативный, өзүнүн турушу дагы негативный. Анан мен номер алсам ал деле жазбай атат. Анан мынтип жооп берип койду. Анан баары эле жаман экен, баардык лидтер шүмшүк экен, баардыгы эле шүмшүк экен, эч ким албайт экен. То есть у неё настрой такой. Андай настройдогу адам менен даже мен иштешким келбейт, даже какой роптун даже аяктын рысы жок. Андай адам менен, извините, мен иштеше албайм да. Анан караңыздар, сатуу менеджерликте сиздерге сонун мүмкүнчүлүк, бир курс, 15 000 курс сатсаңыздар, мына как тренажер почти да, 15% бул 2250 сом болот экен. Күнүнө 2 сатуу менеджер, 3 сатуу менеджер сатсаңар, элестеткиле 7,5 000, 7,5-8 000 почти бонус чыгат экен да, күнүнө 3 адамга сатсаңар. Күнүнө 7 000 да, мындайча айтканда. Анан дополнительный мотивация койдук сиздерге, эң жакшы көп сатуулар жасаган айымга спа, сертификат косметикага, сертификат бельеого. 15 февралда силер менен выпускной болгондо, выпускнойго баары эле келе албайт да, региондогулар бар, региондо жашагандар бар, Россияда жашагандар бар. Демек биз жандууга чейин онлайн жолугушабыз Zoom'дан, Анан жандуу жолугушууга точно келип, жолугушуп алам дегендер болсо, приблизительно, наверное, биз как банкет сыяктуу дагы отурабыз, плюс-минус, наверное, бир, знаете, Бишкекте Улуу Тоодо чоң залда, наверное, возьмубуз. Сиздер менен канча адам келет экенин надо посмотреть да, там тамак ашы менен өзүбүз ушул жакта отуруп дегенде, албетте Ызаткан Жусупованы дагы чакырамын. 7-мартка чогуу өзүмдүн командам дагы толук, силерге чейинки иштеген полный командам составы да келет.
Демек ошол жакта где-то приблизительно 1000 сом тегереги, 1000 же 1200 болобу с каждого, да. Силер уже эле ориентир алсаңыздар болот да. 15 февралда суббота күнү ким точно Бишкекке келет. Эми ага чейин дагы сиздер өзүңүздөр желание изъявлять этесиңер. Да, мен катышам, мен да хочу ошол корпоративке катышам и так далее депчи. Анан выпускной корпоративке. Ошол жакта араңыздарда аябай сонун иштеп аткан эжекелер дагы бар. Мисалы үчүн Эркай эже. Ой, Эркай эже барсызбы же жоксузбу? Вообще, я просто влюблена в вас. Вообще, кто скажет, что сиз 60 жаштасыз? Вы такая пушка, молодец. Шунча, блин, сатууларды да жазып атасыз. Эркай эжени ким тааныйт? Мен көлдөн барам, ура дейт. Вау, мен да баргым келип жатат дейт. Келгиле. Бишкекке барышым керек. Мен гинекологко көрүнүшүм керек деп койгула. И сразу 2 күнгө чухайте в Бишкек. Да, сонун. Бишкекке оштогулар чогулуп баралыбы Бишкекке дейт. Оштогуларга менин представителим жолугат, Асылкан айым. Ош Жалал-Абадтагыларга Оштогу представителим вам вручит. Мен Жумгалдан барам буюрса дейт. Вау! Классно. Сон. Ооба, менин да настроем сонун, потому что ал күнү менин командам кураторлор полностью келет. Заткан Жусупованы чакырам албетте. Анан апрелде, март айы бизде орозо. Демек апрелдин 15-леринде у нас поездка в Алмату. Алматыга у нас поездка будет. Алматыга поездка. Алматыда поездкага барабыз буюрса. Алматыга поездка приблизительно плюс-минус 2000, может, сколько-то по-другому и так далее. Посмотрим. Эркай эже бул эже мен жанды Мен жолугушума 65 келген. жаштамын. 65 Мен жаштамын. силерди жакындан бери эле көрүп калдым. Классно, да? Ушул Эркай эжени я хотела отметить, потому что ее результат это просто классные результаты, чынында аябай прям вдохновляют меня. Эмне үчүн буякта акыркы макеттер жок? Сиздердин араңыздарда лучший продажник 1 место алат, 15 000 сомдук сатуу менеджер курсуна 1 место. Араңыздардан именно окуучулардын арасынан эң жакшы сатуулар жасаган 1 айымга эмки потокко 1 орундук беребиз. Балким таанышына, курбусуна дагы белек берип окутса болот. Албетте эң жакшы сатуучу, сонун результат, лучший продажник деп мен сизди түз эфирге дагы чакырамын. 4, 5, 6, 3 күн эфир өткөрөм. Ошол жака да чакырам араңыздардан каалоочуларды. Албетте да сторисак сиздин сүрөттөрүңүздү бүт баарын көрсөтүп сизди реклама кылабыз дегендей. Дагы бул жакта поездкалар боюнча макеттер каякта? Алматы. Же мен аны эме менен жөнөттүм белем, таппай атам. Адинай. Личкама саласыңбы? Так, у нас поездка была. Пока 2 айдын планын айтып атамбы сиздерге. Поездка в Алмату планируется. Буюрса Алматыга поездка планируется сиздер менен апрелде. Ооба, каалоочулар барат дегенде, это суббота, воскресенье болот, но 1 суткага барабыз без ночевки. Алматыга. Кудайым буюрса. Анан март айында бизде трансформация курсу 15-чи, өзүңүздөргө жазып алсаңыздар, 15 февралда сатуу менеджер курсу башталат. Сиздерде 2 жума сонун иштөөгө мүмкүнчүлүк бар. Караңыздарчы, 2 жума жашоо өзөгүн саттыңыздар, тренажер саттыңыздар. Эми давайте сатуу менеджерликти сатыңыздар, макулбу? 2 жума сатуу менеджерликти жашнакай сатабыз. Анан сиздерге бир суранычым бар, талдоо чебери, амбассадорство деп сурап калса, номерлерди кураторлорго жөнөтөсүздөрбү, потому что ал номерлери менен мен өзүм жекече иштешем. Макулбу? Амбассадорство, же болбосо талдоо чебери деп сурап калса, это мастер разборов, амбассадорлук, бул жактан это прям другой проект. Эгерде ошентип сурап калгандар бар болсо, скриншот кылып номерлерин кураторлорго же болбосо мага жеке деле жөнөтсөңүздөр болот. Потому что амбассадорлук бул лицензированная программа, бул такыр башка программа да. Муну аны бүгүн сиздерге айтпайм, бул силерге эч тиешеси жок да. Просто номерлерди бизге өткөрүп берип койсоңуздар болот. Рахмат. Анда эмесе кеттик. Сатуу менеджерлик 15 февралда башталат. Дальше марттын 15-inde сиздер трансформация курсун сатасыздар.
Трансформация курсундагы сатасыздар, кайра ушундай сонун иштешүүлөр болот. Анан араңыздарда мисалы үчүн жамандык бар, жакшылык бар, кыргызбыз, келин мен дагы дегендей, кайын журт бар, бала чака бар, балдар ооруйт, это нормально. Той аш дегендер бар. Ошондо суранып, мен лит албайм, мен 3 күн, 5 күн, бир жумага кетип атам деп алып отпускта калсаңыздар болот. Это нормально. Анан мен өзүм үчүн окуп атам, мен лит албайм, номер албайм десеңиздер, айтып койгула ропторго. Ропторго айтып койгула, кураторго айтып койгула, чтоб алар силерге номер анда бербесин. Силерди дергать этпейбиз да, иштебей атат деп и так далее. Вот. Анан иштебеген адам ал унчукпай отуруп иштебей отура берет. Иштегендер иштеп даже араңардан мисалы үчүн иштеп сатууларды жазып аткандарды деле, мисалы үчүн мен чоң меню запускарга деле отдельный 30 киши керек болгондо, 50 или 20 киши керек болгондо ошолорду бөлүп туруп, ропту берип туруп иштегиле деп коюшум мүмкүн да. Азыр деле мисалы үчүн Адина Нур араңыздардан 10 айымды алып алып иштеп атат. Араңыздардан окуп аткан эле айымдардын ичинен. Балким дагы бир ропту коюп, 20 окуучуну алып алып ошолор менен иште деп айтышым мүмкүн да. Ушул поварду запуск кылгыла, же болбосо муну кылгыла деп айтышым мүмкүн да. То есть сатууларын жасагыла депчи. Поэтому все зависит от вас. Өзүңүздөрдөн бардык нерсе көз каранды. Мүнөзүңөрдөн, анан жанагынтип мындай мисалы үчүн бирөө жазды го бир чаткачы. Бүгүн көп кишиге жаздым, эч ким жооп берген жок. Баары отказ кылды. Анан эмне деди? Баары отказ кылды. Прям такой негатив прям был. Мне прям тело сжалось. Я думаю, блин, вот өзүнүн настроениясы жок окшойт дедим да. Өзүнүн менеджер настроениясы жок, же мындай жашоодо аябай кайгырып, кыйналып аткан окшойт. Бүт негатив экен дедим да. Бүт негатив болуп мындай жакшы болуп атса деле жаман нерсени көрүп ушундай болду окшойт дедим да. Мындай настройдогу адамга даже мен жазгым келбейт болчу да. Поэтому мындай өзүңөрдүн настроюңарды позитивге, жакшы нерсеге ойлонуп эме кылсаңыздар болот да. Это тоже играет роль. Анан суроо бердиңиздер, 15 мартта трансформация башталат деп айттым. Сатуу менеджер мына 15 февралда болот. Дагы дальше сатуу менеджер болобу, болсо дагы уже командага албайбыз. Болсо дагы может быть кандай болот, бир болобу, дагы может быть мартта получается бизде 15 мартта трансформация курсуна сатууларга биз бөлөбүз кээ бир кыздарды. Жана мен өзүмдүн мындай ортоңордон бөлүп туруп, эми мисалы үчүн мартта трансформацияны саткандар болот, жана жарымы продюсер курсун, алгоритм запусков, продюсирование, курс ачуу, балким мисалы үчүн араңардан продюсер болом дегендер бар, и так далее. То есть продюсерлик курс, 100 миңдик курс, именно 75% арзандатуу менен 25 миңге 2 айлык курс алгоритм запусков. Балким силер кет курстан көрүп атасыздар, доступ жок силерге. 2 айлык именно насаатчылыкка чейин кээ бирөө ошол алгоритм запусковду көбүнчө дагы окугуну каалашат. Ал жакта менин сабактарым кураторлор менен окушат. Онлайн жолугушуу менен дагы бар. Бирок анын кандай болот, тарифтери кандай болот, албетте сиздерге да сабак өтүп бүт үйрөтөбүз. Ошол курска дагы запуск болот. Мен жазылып турган нерселерим көп кыздар. Сатчу нерсе толтура бизде. Сатчу нерсе толтура. Дагы да сиздерге жаңылык. Цифровой психологияны сиздер билесиздер да. Цифровой психология боюнча менин азыр 15 миң сомдук 2 айлык курсум дагы жазылып атат. Психолог боло албайт. Психолог болуш үчүн албетте диплом керек. Бирок өзүнүн жашоосуна, балдарына, жолдошуна, кайненесине мамилени жакшыртып алыш үчүн, түшүнүш үчүн, өзү үчүн окуп алганга курс азыр күнү түнү иштеп жазып аткан маалым. Демек силер буюрса цифровой психологияны дагы сатасыздар, баардыгы болот да. То есть бизди сатчу нерсе толтура, менде толтура биякта, мээде билим толтура дебеймби? Болгондо силер сатышыңар керек депчи. Өзүңөрдүн акчаңарды таба бергиле сатып эле. Вот. Анан 3 жылдан бери 700 миңдей акча короттум. Ушул психологияны канчалык казган сайын казып кете бересиң да. Ошончолук билим аз боло берет экен да. Өмүр бою казсаң дагы түгөнбөйт билимчи. Анан башкаларда болуп миллион курс окудум, результат жок эмес. Миллион курс окудум, дагы да окуйм деп жооп берем. Билим алган сайын энергиям өсөт. Өзүм дагы сүйүнүп, именно окуганды жакшы көрөм. Балким араңарда менин түшүнгөн айымдар бардыр.
Вот, цифровой психология боюнча быйыл негизи ошо цифровой психологияга көбүрөөк басым жасагым келип атат. Өзүңүздөр көргөндөй. Вот. Дагы эмне эле бизде? Буюрса жакшы пландар бар, жайга чейин дагы бар. Убакыт, жай, күзгө чейин дагы жакшы сонун пландар бар. Ага чейин сиздерден жаралып аткан суроо роп деп атасыздар, Роп боюнча. Караңыздар, мисалы үчүн Адина Нур азыр Россияда жашайт, бирок мен аны роп кылып туруп 10 кыз, 20 кыз группасына бөлүп берип, үстүнөн запускту карап атам, сатууларды жаза деп атам общий, да, именно сатуу тарабынан бул жакта жүрүп атат да иштер. Анан роп болуш үчүн эмне кылыш керек деген суроолор дагы келди мага. Демек, бул суроого мен өзүм жооп берип, жана ушул жөнүндө дагы инструкцияны биз салып койсок болот экен, Адина. Зумда жоктогуларга дагы мындай чатка биз сонун түшүндүрмө жазып койсок болот экен. Биринчиден, силер өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, Айдана жандуу лекцияга барыптыр, жандуу лекцияга барганда роп болуп калыптыр деген дагы сөздөр келип атат магачы. Кеп Айдана, эми бул эми Кудайдан сураган нерсе, бешенеңе жазылган нерсе да. Мисалы үчүн нарындан бери 8 саат жүрүп, келип, жандуу лекцияга мага катышканда ооба мен жактырып калдым аны. Жактырдым. 1 айдан кийин мага иштебейликпи, иштешпейликпи, иштеп бер мага деп сунуш киргиздим. Ооба, мен өзүм киргиздим. Негизи мага адам жакса өзүм жазып туруп эле киргизем сунушту. Анан бирок монтип жазып, мисалы үчүн жекече жазып, кечке эле мага суроо бергенде элестетиңиздер, мына мен азыр сабак өтүп атсам, мага толтур адам жазып атат. Кээ бир клиенттер мага чалып атат да, мени кошуп кой, курс точно болобу? Мен 1 саат мурун чек жөнөттүм эле дегендер бар да. Эмне жооп бербейсиң дегендер бар. Анан вы должны понимать, что я не могу физически вам отвечать всем. Ошон үчүн роптор бар. Анан этика поведенияны дагы мен сиздерге айтып кетейин дегем да, эмне үчүн роптор бар? Себеби дегенде, мына продюсерге или мен экспертмин дагы. Эксперттин улам эле монтип жоргайт этип, мындай болуп атат дегенде, расфокус, мен выгоранияга түшүп кетишим мүмкүн да. Ошон үчүн сатуу бөлүмүнүн башчысы бар, начальник бар, который силер менен, менеджерлер менен иштешип, алпырышып, полный силердин суроолорго жооп берип, звонокторду кылып бүтүрөт бүт баарын. Роптун иштеген проценти өзүнүн жөндөмүнө, мүнөзүнө жараша болот. Анан бул жакта дароо эле, мисалы үчүн экспертке, мисалы үчүн сиздер деле эксперт менен иштешип калсаңар, элестеткиле, психолог менен же бир мындай эксперт менен иштешип калганда, менеджер начальниктин башын аттап туруп экспертке жазган эми туура эмес да. Ошон үчүн роп бар, ошон үчүн начальник бар. Сиздер ошол бөлүмдө иштеп атасыздарбы? Өзүңүздөрдү көрсөтүңүздөр. Азыр араңыздардан кантип роп болсо болот. Сатууларды жазаңыздар, көрсөтүңүздөр өзүңүздөрдү. Мен даже кээ бирөөңөрдү жаттап калдым. Жылдыз айым, Гүлбахар, прям аттарыңардан, чектерден карап, чатта жазып атканыңарды, активдүүлүгүңөрдү карап жаттап калгандар бар да араңардан, жаттап калгандарым бар. Анан өзүңөрдүн активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүп, сатууларды жасап, силер главное негатив эч нерсени кылбай эле жумушуңар менен алек болушуңар керек. Вот менин максатым, мен монча акча табам, мен окуйм, сабактарды окуйм, мен могу сатууларды жасайм. Бүгүн план момундай кылам, бүгүн план момундай кылам, бүгүн план эс алам. Бүгүн мен бүт үйүмдүн баарын жумуштарды бүтүрөм. Бүгүн мен момундай кылам. Мынчадан мынчага чейин мен иттер менен иштешем, мынчадан мынчага чейин үйүмдү жыйнайм, тазалайм, балдарымды карайм, мынчадан мынчага чейин мен муну кылайм. Эшикке чыгып балдарымды карап атып деле WhatsApp'тан клиенттерге жооп берип, айры бери жайгаштыра берсе болот. Мен деле ошентип иштейм. Эшикке балдарымды алып чыгам, WhatsApp'та иштей берем баары менен. Менин жумушум кете берет, стористе кете берет, WhatsApp'та сатуулар кете берет. У меня нету такого, что там отуруп алып монтип иштешим керек. Всё, на то и работа онлайн, да? Жакшы жери. Машинада отуруп алып деле кетип иштей берем. Ошол жакшы го, ошонусу жакшы. Анан караңыздар, роп болуш үчүн биринчиден өзүңүздөрдү жакшы тараптан көрсөтсөңүздөр болот. Анан роп болгондо деле негатив болуп, мисалы үчүн азыр мындай экен го, бул эксперттин деген чектери кичинекей экен, сторисинин охваты аз экен, бул эксперт деген мынтип атат, Кунзей жана мынтип атат деле кечке эле мага жамандап, аны жамандап, муну жамандап, ушундай бир башкача сөздөрдү айтып, бир нерсе ушундай кылгондор вообще жакпайт да. Анан эң негизгиси эле сиздерге балким мен еще цифровой психологияда бирмин да.
баардыгы мен айткандай да, менин командамда мындайча айткандачы, ачык сөздүн ачыгы. Анан Айдана да айтып атпайбы, мен командага келгенде бүт команда мени жакшы кабыл алды депчи. Себеби дегенде мен команданы даярдап койгом да. Ушул кыз келет, ушул кызды жардам бергиле, поддержка кыласыңар. Эгерде мисалы үчүн Айдана болобу, же мисалы үчүн азыр Гүлмира болобу, Гүлмира там Динара келеби? Динара командага келет, бирок мен командага албайм же бир командага албайм же болбосо командада иштебейт деп бир сөз айтсам, демек команда поддержка кылбайт да. Все потому, как я говорю, да. Мен дагы бермин дейт. Ооба. Ошон үчүн кимдир менин командамдагы айымдар күлүп калышат. Шеф сахар кара десе, сахар кара дейбиз. Тамашалап калышат. Ошон үчүн кандай десем, бул жакта эми мындай да, покровительство деген нерсе бар. Анан өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, ким канча иштесе ошончо акча таба берет. Өзүңүздөр бонустарды алганда деле көрөсүздөр. Мисалы үчүн жакшы иштедиңби, көп иштедиңби, опыт кылып атасыңбы, ошончо акча таба бересиң. Кайра жакшы. Канча сатуу жасап, еще көп сатуу жасасаңыз, наоборот силерге кайра подарка берем да. Ой, классно, молодец, лучший продажник. Поэтому все өзүңөрдөн эле көз каранды. Бүт баары өзүңөрдөн көз каранды да. Бул жакта самое главное это не переставать. Анан мисалы үчүн периодически эс алам, ар кандай случай болгондо өзүңөрдө эс алууларды алсаңыздар болот. Чөйрө менен биргеликте дегенде и так далее. Дагы кандай сатуулар? Мисалы үчүн психология тарабында сонун опыт алдыңар, согласитесь? Психология тарабында сонун опыт алдыңыздар. Эми 15 күн азыр сатуу менеджерликти акча табам, акча деген адамдар менен иштешесиңер. Өзүңөргө окшогон дебеймби? Демек ошол айымдар менен иштешүүгө, сатуу менеджерликти сатыш силерге оңой эле деп ойлойм. Лид да берүүнүн силерге кажети жок. Себеби дегенде өзүңөр мисал боло аласыңар. Тааныштарыңарга, туугандарыңарга WhatsApp статус, стористерден көрсөтсөңүздөр болот. Сторис жаза албасаңар, отметка кыла албасаңыздар, айтып коюңуздар, мен мындай базовый SMM боюнча сабактарды жөнөтүп коебуз. 1-2 запись экрана кылып, кантип отметка кылыш керек, кантип сторис салат, кантип WhatsApp статуска коет дегендей да. Ошол нерселерди колдонсоңуздар болот. Дагы бизде эмне болуп атат? Продюсерлик, продюсерлик курс ачуу, продюсер жок иштөө же продюсерлик кесипти өздөштүрүү боюнча биздин сабагыбыз алгоритм запусков, ал кыргыз тилинде 2 ай болот. Кураторлор менен сопровождаться этилет жана албетте ал жакта онлайн мен дагы болом. Аягында менен жолугушуу болот и так далее. Эми анын тарифтери боюнча силерге айтып бүт түшүндүрүп беребиз, ага жетели буюрса, бул сатуу менеджер 15 февраль бүтөт, ал жөнүндө 20 февралдарда мен силерге айтып берем. Анан негизи 25 февраль менде цифровой психология боюнча курс запуска пландоодо. Бирок ал жака дагы жетишесиңер деген үмүттөмүн. Бирок ал жака араңыздардан ошол эң активдүү болуп аткан балким 30 айымды дагы отдельно балким тандап алып дагы алар менен сатууларды балким жүргүзөбүз. Чтобы силерге было комфортно, удобно. Баарыңыздар сатуу менеджер сатып атканда 30 айымды алып, ошол цифровой психологияны да сатышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн биз бөлүп дагы алып атабыз. Көрдүңүздөрбү? Башыңарда каша болуп кетпеш үчүн менде азыр цифровой психология февралда запуск болуп атса, бул жакта сатуу менеджерлик болуп атса, балким повардын курсуна дагы 20 айымды алып, алар ошону сатышы мүмкүн. Көрдүңүздөрбү? Кандай бизде иштешүүлөр көп, сатуулар көп, проекттер көп. Бул бир эле мисалды айттым сиздерге. Жана этика поведения менеджеров боюнча. Пожалуйста, очень часто замечаю грубую ошибку, да. Даже мен продюсер болуп, партнер болуп узаткан Жусупованын чаттарын эч качан ачкан эмесмин. Курстардын чаттарын, телеграмдын чаттарын эч качан ачкан эмесмин. Не надо делать мондай өз билгендик. Өз билгендик кылган это очень некрасиво, очень невоспитанно, билимсиз, воспитаниясы жок кыз экен дейт да. Ошон үчүн мен шыпылдап өзүм ача калып, мына телеграм ачтым, канал ачтым, чат ачтым деген туура эмес. Эртели, кечпи, мисалы үчүн биз өмүр бою узаткан Жусупова менен может иштешпейбиз, туурабы? Өмүр бою эч качан өмүрлүк нерсе жок да, мисалы үчүн өмүр бою биз деле баарыбыз кетебиз, Ничего не бывает вечного. И ошол случайда дагы бүт курс негизи эксперттик болот. Чаттар дагы, телеграм канал дагы. Ошон үчүн мен эч качан бир да жолу телеграмга жаш өзөгүн ачып, канал чат ачып, тренажерго канал чат ачып көргөн эмесмин мен. Ачпайм дагы, заткан эже ачып бериңиз деп айтам. В случае чего договор бүтсө, мисалы үчүн,
договор бүтсө баарыбыздын жумушубуз ал жакта бүтөт. Мен менен иштешип башка жактарды запуск кылабыз, туурабы? Балким только мени запуск кылабыз. Кудай сактасын андайда. Бизде андай план жок, вообще айтып атам да, план андай жок. В первую очередь Изаткан эже даже өзү мындай партнерлук кылабыз деп өзү именно мындай биздин көз караштан эле жолукпай эле иштешебиз, полный онлайн даже. Көз караштан эле прям чувствуем друг друга. 1,3 лучшие друзья деп коет обычно. Комфортное отношение. Если мага дискомфорт болсо, эгерде эксперт характери начар, эмне үчүн жаш өзөгүн 500 кишиге саттыңар? Я, 1000ге саткыла дебедим беле деп мага мисалы үчүн алкылдаса, алкылдап, ар кандай момундай мүнөзү начар эксперт болсо, ошол тарап ошол күнү мен уже иштешпей коймок болушум керек. Особенно бирлер дароо до свидания дешет да. Характерлери өтө мындайраак болот. Анан мүнөзү жакшы адам менен 4 жыл болуп иштеп келе жатам. Мен дагы ошол нерсеге комфортный да, түшүнүү менен кабыл алган үчүн. Анан в первую очередь көрдүңөрбү, даже эксперт менен иштешкенде это адамдык партнерлук связь, это характер деп атам. Ошон үчүн эртең менен мүнөзүңөр деп атпаймынбы? Мүнөзү жаман адам эч жака батпайт. Не только любой жака батпайт, особенно аял киши. Любой башка параллельно швеяга иштейсиңерби, дагы бир жактарда иштейсиңерби, же магазинде реализатор болосуңарбы, мүнөзүң начар болсо, өзүң начар адам болсоң, эч жака батпайсың. Ошон үчүн өзүңөр менен иштегиле, мүнөзүңөрдү оңдогула деп эртең менен сообщение жөн эле жөнөткөн жокмун да. Потому что мен сиздердей болгон айымдар менен толтура иштешем. Силер бир гана бөлүктү көрүп атасыздар. Пачкалап акча көтөргөн аялдар менен да иштейм. Алар менен такыр башкача иштешүү. Ар кандай уровеньдеги айымдар менен, аялдар менен иштешем көбүнчөчү. Анан ар кандай акыл деңгээл, уровень ар кандай болот. Ошон үчүн ошого жараша мен жанагы этиканы дагы айтайын дегеним. Мисалы үчүн ар кандай случай болот. Балким силер эгерде дальше дагы там продюсер болом и так далее деп мисалы үчүн болуп калганда дагы эксперт менен иштеген күндө дагы ушул нерселерди учитывайте, пожалуйста. Анан заранее обговаривайте ошол нерсени, макулбу? Исключительный случайлерде экспертке личкасына жазасыздар, бирок через начальника, сатуу бөлүмүнүн начальниги аркылуу көбүнчө ошо менен. Бүгүн күйөөм ооруп калды, бүгүн иштебейм, бул клиент мынтип атат дегенде, это көбүнчө ошол начальник менен бүтүрүш керек. А начальник бүт отчетту бияка берет. Мына эксперт турат, начальник, биякта менеджерлер. А ошол начальник или роб болуш үчүн эмне керек? Биринчиден активдүүлүк керек, аракет керек. Башында, мисалы үчүн сиздерге окшоп эле Адина да, мисалы үчүн укмуш сатууларды жазабаса дагы аракети күч болчу. Аракети күч болуп, аракеттенип, отчет берип, жоголуп кетпей, суроолорго жооп берип, мисалы үчүн жоголмо тарап жок да, жоголмо адам менен иштеш очень сложно. Вот честно, я сама тоже не могу, да. Силер жоголуп кеткен адам менен иштеше алат белеңиздер, өзүңөргө суроо? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Анан негизи эле азыр на ментальном уровне ушунча адам менен иштешкен, бул деле ойлоно берген дагы тоже энергия экен да. Это настолько ответственность, большая, да, ответственность. Вот. Анан роб болуш үчүн албетте өзүңөрдү активдүүлүк көрсөтсөңүздөр болот. Сатуу тарабынан болобу, активдүүлүк тарабынан өзүңөрдүн аракетиңерден көрсөтсөңүздөр болот. Робко айтыңыздар, мен да роб болгум келет, эмне кылышым керек, эмнелер жазайм деп суроо берсеңиздер болот. Анан мисалы үчүн мен сөздүн ачыгы мен деле сурайм, кайсы кыздар бар жакшы сатып аткан, жакшы кыздар барбы, ону тандап берчи мага деп мен айтам. Мисалы үчүн Адинага айтам, Адинага айтам, Минурага айтам. Айтам командагачы, барбы 10 кыз берчи, 20 кыз берчи, жакшы кыздар барбы деп сурайм и так элечи. Анан өздөрү мынтип карап туруп эле тандап номерлерин мага берген учурлар болот. Анан ошолор менен өзүм жазып иштешип кеткен учурлар болот. Бул эми өзүңүздөрдөн эле да. Анан араңарда даже менин командамда роб бол, пожалуйста, роб бол десем, жок болбойм, мен сатам лучше дегендер бар. Зачем мага роб болуп, блин дегендер бар. Мен андан көрөк жыргап эле сатуу менеджерин күнүнө сатып эле клиенттер менен иштешип эле күнүнө 5000, 7000, 8000, 10000 тапканым жакшы эмеспи? Зачем мага бирөөлөргө менен дагы алпырышып дегендер бар, чын сөздүн ачыгы да. Кээ бирөө роб болгусу келет, кээ бирөө наоборот роб болгусу келбейт. Мен андан көрөк сатып акча табам депчи, ошондой да. Анан ар кандай
мындай өзүңөргө жараша мен роб болгум келет дейт. Ооба, албетте, мисалы үчүн бирлер акча берсе берет, бирок властьты бербейт да, бийликти бербейт. Ошон үчүн сегиздерге бийлик кереги жок, главное денег побольше. Ар бирөөнүн баалуулугу ар башка да, ошон үчүн ар адамдын ой жүгүртүүсү, жашоодогу баалуулугу ар башка болот. Ошон үчүн мен негизи айтып коюш менден. Айтып коюш менден. Робтордо жоопкерчилик көп болсо керек дейт. Роптор мага жакыныраак болушат. Мага жакын болушат. Мен өзүм жекече аларга чалам, жазам, отчет сурайм. Мен менен жекече иштешет да көбүнчөчү. Мен менен жекече иштешет, а мен таанып, жаттап, иштешип, жактырып калган айымды мен любой проекттерге аркаман сүйрөй беришим мүмкүн да. Ошол жак. Бул эми менеджерликтен кийин дальше робко өсүү, робтон кийин дагы дальше өсүүлөр бар бизде. Вот. Дагы эмне болуп атат? Роб өзү дагы сатса болот, бирок көбүнчө башкаларды саттырат. Ооба, сатуулардан өзү процент алат. Өзүнүн деңгээлине жараша, өзүнүн опытына жараша ар кандай проценттер болот. Дальше экзаменди, Google экзаменди бердиңиздер, потому что Google экзамендеги жазылган фамилияларга биз сертификат беребиз. Суроолорго жооп бергендерге. Google анкетадан выгружаем отчет, таблица болуп чыгат. Таблицада аты жөнүңөр, ответтерди карайбыз дагы, анан ответтерди карап текшерип туруп, анан фамилияларыңарга сертификаттар чыгарылат. Анан get курстагы сабактардын астындагы тапшырмалар аткарылыптырбы, кимдин тапшырмаларды аткарды деп отчет сурайм. Ал жакта ким ответ берип атат, келет отчет бизгечи. Каныкейден отчет сурайм, анан мне выгрузит таблицага отчет, аты жөндөрүн. И ошол жактан карап эле полностью булар окуптур, бул окубаптыр деген эле нерсе чыгат. Сертификатка аракет кылбаган, уктап жаткан, эч нерсе сабак окубаган, макул конспектебесин, но хотя бы тапшырмаларды кылып аракет кылган адамга заслуживает же да сертификат. Анан эч нерсе кылбай, каршылыгын даже жеңе албай жөн эле жатса, ага эмне үчүн сертификат беришибиз керек? Тем более, мисалы үчүн кээ бирөө уткандар дагы бар да. А бесплатно никогда не ценится. Мага бесплатный нерсе канча подарок кылышат, курс эже, мобилография курс, бул курс, анан тиги курс деп подарок кылышат. Убактым да жок, кээ бирде ачпай эле өчүп калат да. Не ценится же. Бесплатное не ценится. Ну, человеческая сущность такая. Даже я по себе знаю. А вот акча төлөгөнүмдө мен жан талашып окуйм тим эле. Жан талашып окуйм да. Это так работает. Биздин мозг так работает. Ошон үчүн сөзсүз түрдө караңыздар, сертификат алыңыздар дегендей. Анан 15 февраль болгондо, анан 15 март болгондо мен экзамен бердим, мен окуп бүттүм деген нерсе жок болот, Все должно быть справедливо. Все должно быть справедливо. Честно, у всех одни условия. Я люблю быть справедливой очень, да. СММге да жооп жазышыбыз керекпи сабакка дейт Ак Жолтой Токтой Жумаева. Жок, СММге силерге сертификат берилбейт. Ал жакта кайтарым байланыш жок да. Зачем жооп жазасыңар? Силерге 6 айга доступ ачып бердик, бонус катары, подарок катары. Аякта кайтарым байланыш жок. Виптерге СММде 6 айга доступ сиздерге ачып бердик. Психология, сатуу, менеджерлик 6 ай сиздерде доступта. Сертификат аякта берилбейт. Мен СММ курсумду жапкам. Бирок өтө сонун СММ бар ал жакта. Жапжаңы сабактар. Мобилография бар ичинде, таргет бар, основы бар. Я давно выросла с СММ, бирок көп адамдар СММге муктаж да, личный бренд дешет, бирок СММдин даже эсин билишпейт да. Бир 500 сомдук окуган балким курс, но ссылка жөнөтө албайт, сторис отметка кыла албайт, сторис жаза албайт, эч нерсе жок. Инстаграм упаковкасы дагы туура эмес да. Анан просто, вы знаете, вот постоянно, когда человек учится, я давно переросла свою аудиторию, но мне приходится снимать какие-то тупые вайны, то, что мою аудиторию завлекает, потому что у некоторых вот такая проблема может быть, да, ты переросла аудиторию, ты выросла с СММ, тебе это неинтересно, тебе психология интересна, тебе совсем другое хочется говорить, а тебя спрашивают, менин нишам кандай, шапка профильге эмне жазам деп бияктасырып атат да. Ошон үчүн билбейм, балким ошондой адамды таап калсам,
СММди семичкеде чагып туруп үйрөтөм. Ошол кезде менин башым аттабайм. Там, допустим, жакшы авторство менен сактап, сонун регламент менен окута алам деген балким адам тапсам, может, ошондо запуск болот, но СММ я закрыла. Хотя жапжаңы сабактар сонун ичинде. Виптегилер көрүп атасыздарбы, көрдүңүздөрбү сабакты? Көрүп баштадыңыздарбы СММди? 15 февралда башталып жаткан сатуу менеджер курсунда погружение в Instagram подарок берилет. Сиздин бир видеоңузда только 31 январга чейин толук төлөм аткаргандарга гана деген экенсиз дейт. Жок, 15 февралда башталчу сатуу менеджерликте СММди ачык сатпайбыз, но подарок берем да. СММ, сатуу менеджерлик и психология үчөө 6 айга, жарым жылга доступ берилет. Ооба. И возможность остаться в команде. Командада калам дегенде эле, по-моему, это уже стоит, да. Анан дальше уже я не знаю, потому что сатуу менеджерлик дальше запуск болобу, балким дагы бир жолу болот, жылдын аягына чейин же 2 жолу болот, но командага уже кабыл албай калабыз да. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк сонун. Сиздерге сатуу менеджерликке лид деле кереги жок. Өзүңөрдүн эле тааныштарыңарга, туугандарга, сетевойдо иштеген айымдар болсо шутулдатып сатышат болуш керек. Сетевой, мисалы үчүн сатуу менеджерликти өзүңөр көрдүңөр го. Сетевойдо иштегендер деле окуп алса болот өзү үчүнчү. Командадагы иштебейм десе деле, мисалы үчүн, именно. Тем более бул жака азыр СММди да кошуп аткандан кийин бул база прям ичиндеги бүт Instagram, рилстерге эмне сүйлөш керек, сториске 30 күндүк, 60 күндүк прям СММдин программаларын жөнөтчү. Адинай, СММ курстун программасын, сатуу менеджерликтин, психологиянын дагы программасын түзүп туруп, сабактарды бүт жөнөтсөңөр, ошону көргөндө эле, наверное, они все в шоке будут, да. И тем более силер көрдүңүздөр кандай команда окутат, канча Zoom. И тем более биз өзүбүз кызыктарбыз да аларды жакшы окутканычы. Потому что кайра саттырабыз. Сиздерди кандай саттырганда эле ошондой окутабыз да. Я за качество всегда. Я всегда за качество, да, потому что для меня это важно. Буюрса менин бир тууганым келген жатат дейт. О, классно. Аманда дейт. Ооба, акырындап дейт. Ооба, өзүңөр станьте примером, өзүңөр пример көрсөтсөңөр эле все. Стористерди отметка кыла албайм десеңер, айткыла. Адинайга айтсаңар, Академия Кундуз Таштановой деп жазып атат го, күнүгө чатка силерге ачып, чатты жаап. Адинай мен менен 3 жылдан бери иштешет. 4-5 баласы бар. 4-5 баласы бар, үйүндө отуруп алып эле сонун сатуулар жасап иштейт. Буюрса менин бир тууганым келген жатат дейт. Ооба, сонун айттым, ропко кандай инструкция айттым. Эми келиңиздер, мага суроолорду бериңиздер, айымдар. Кандай суроолор бар мага? Микрофон включать этип, видеоңорду включать этип суроо берсеңиздер болот мага. Саламатсызбы, Кундуз айым. Саламатсызбы? Экзамен 15 февраль күнү тапшырабызбы? Эме экзаменди бир 10-уна чейин тапшырып бүтүңүздөр. Google'дагы болгону 10 эле суроо бар да. Эми бат эле жооп бересиңер. Бир 10 мүнөт убактыңарды арнап койсоңор, Google анкета бар. Экзамен тапшырат элем десеңер, чаттан балким көрбөй калсаңар берип коет кыздар силерге. Чатта анкета, Google анкетаны ссылканы бассаңар 10 суроо турат. Башында фамилияңар турат. Фамилияңарды туура заполнять эткиле, ошол боюнча сертификат берилет. Бир 10 суроого жооп бересиздер. Давайте я здесь поищу, может, я найду. Так. Анан мына. Адина, молодец, спасибо тебе. Пушка, ты пушка, ракета. Выпускной ОШ, мына, сатуу менеджер курсу 15 февраль. Дальше bizde выпускной ОШ. Так. Выпускной Бишкек 15 февраль. Ну, где-то мамочкалардын тусовкасы качан болот? Күндүз болот, пока дети в садике. 12-ге эле чакырат болушум керек силерге 5ке чейин тарап кеткенге. Биздин корпоративдер ушундай деп койбоймунбу, такие мамские дегендей. Апрелде поездка в Алмату планируется, да, в апреле. Поездка в Алмату планируется, да, вот она. Анан орозодо буюрса мен өзүм дагы чакырат болушум керек Бишкекте, кто есть. Орозо кармагандар бар болсо да, өз ачырууга. Дагы, ну, где-то 22-го, может быть, в конце.
буюрса баары жакшы болсо, Анан дагы кандай пландар бар бизде? Мен сиздерге экзаменди көрсөтүп коеюн деп эдим белем, сиздерге түшүнүктүү болсун деп азыр. Так, экзамен. Мына сертификатка суроолор. Мына, все. Мына уже жөнөтүп коюп турарыңыздарчы. Пушка. Мына Google анкета көрдүңүздөрбү? Мына бул ссылканы басасыздар. Бул Google ссылканы басканда мына сиздерге мондай суроолор ачылат. Азыр көрсөтөм мына. Мына көрүп атасыздар, Бул жакка фиоңорду жазасыңар. Фамилия, имя, отчество. Кайсы тарифте окудуңуз? Мына экзамени айтасыз, бияка жазасыздар. Сатуу менеджер деген ким, кандай жумуш аткарат, эмнелерди сатат? Бул жака прям жоопту калтырасыздар. Сатуу деген эмне? Өзүңөрдүн прям ответиңер жазасыңар. Сатуунун канча этабы бар? Алар кайсылар? Кардардын психологиялык основной канча түрү бар? Анын ичинен дагы канчага бөлүнөт? Кардардын канча түрү бар? Сатуу менеджердин жеке идентиялуулугу кандай болот? Кардарлардын эң көп көрсөткөн каршылыктары? Офер, УТП, ОСС деген эмне, триггер деген эмне. Мына бул жакта 17 суроо. Мына сатуу менеджер курсу сизге жактыбы, эмнеси жакты, эмнеси жаккан жок, жакшыртуу үчүн дагы кандай сунуш бермексиз? Бул өтө маанилүү. Адекватный оюңарды жаза бериңиздер. Себеби дегенде бул нерсе бизге маанилүү. Өсүш үчүн адекватный критика керек. Мен өскүм келет, ошон үчүн. Критика болобу, адекватный, мисалы үчүн, жок, мага жаккан жок, күнүнө 4 зум болду, бул өтө көп болду деген болушу мүмкүн араңардан. Аны дагы азыр суу берип коеюнчу. Так, араңыздардан балким кээ бирөөнө жаккан жок. Күнүнө 4 зум болду. Эмне үчүн эртең менен кечинде зум болду? Эмне үчүн аудио практика көп болду деп жинденгендер да болушу мүмкүн да. Согласитесь, кээ бирөөнө может напряжение болду, напряг болду. Күнүнө 4 зум деп крышасы тайгандар болгондор бар, может, араңарда. Андай дагы болушу мүмкүн. Ошентип жазсаңар, значит, элге 4 зум жакпайт турбайбы деп биз анда кыскартышыбыз мүмкүн. Же болбосо силер айтышыңар мүмкүн, жеке мен дирегиме жазсаңыздар болот жалобаны. Мисалы үчүн директе өзүм отурам, допустим, бо менеджер мага жаккан жок, себеби дегенде ал мага монтип мени сөктү, мени монтип урушту деп айтышыңар мүмкүн да. Я должна об этом знать. Жазсаңыздар болот, ар кандай болушу мүмкүн. Я преувеличиваю, условно айтып, мени сөктү депчи. Мисалы үчүн мага сөз жетти, что кураторлор менен кичине түшүнбөстүктөгөндөр болду деп, бирок бул нерсени да туура карайбыз. Ар кандай случайлар болот. Клиенттер психологияга, тем более психологияга келген клиенттер, жанагы эжекелер Телеграмды өмүрү колдонбогондор дагы бар. Телеграмды жаңы көчүргөндөр бар. Силер го сатып койдуңар, кошуп койдуңар деп атасыңар. Куратор алганда Телеграмым жок дешет кээ бирөө. Телеграм башка номерде дешет. Араңарда да ошондой бар болуш керек. Мен туруктуулукту жакшы көрөм да, бир номерде жүргөн адамдарды, бир номер Telegram, WhatsApp, анан мисалы үчүн уже номерди ай сайын алмаштырып, жоголуп кетип, телеграммы тиги номерде, бул тиги номерде болгондо бул точно бирөөдөн качып жүрөт деген ой келет менденчи. Ошон үчүн тем более жеке бренд түптөйм дегендер бар болсо араңыздарда туруктуулук, стабильность да. Анан кээ бир ошол клиенттерге силер сатып коюп кеткенде деле куратор алганда Телеграмым жок деши мүмкүн, Телеграм башка номерде деши мүмкүн, бири-бирин табышпайт. Аны кошуп, ал жака кошкондо кошуп койсо дагы көрбөйт Телеграмдачы. Ошон үчүн закреплять этип алыш керек. Каналды, чатты бир ай окуйбу, закреплять этип коюш керек. Силер дагы чатыңарды башында закреплять этип алгыла деп айткам, Мисалы үчүн мен өзүмдүн основной чаттарымды, мага эң основной чаттарымды мен закреплять этип алгам. Мен эмне керек мага? Менде команда деген бар. Это основной. Лучший отдел продаж, там чеки, оплата, то есть эң основной нерсени мен закреплять этип алам. Насаатчылык болсо, насаатчылыкты закреплять этип алып, ошол нерсени менен первый очередь ошол чаттарды карайм. Фокус деп коет, фокусировка менен иштөө.
Телеграмда дагы Жашоо өзөгүндө окуп атабы, 1 ай закреплять этип аласың каналын. Анан каналда болсо деле сабак каякта болуп атат деп издегендер болот. Көрдүңүздөр го өзүңөр, мисалы үчүн там возрастной категория өйдөрөөк да. Именно Заткан эже менен иштегенде. Возрастной категория өйдөрөөк, поэтому Telegram каналда эле болот көбүнчө. Телеграмы жоктор дагы барып туура кабыл алыш керек, аны түшүнүш керек. Кураторлор алар менен алыптырышып, Телеграмын качать эттиртип, ачтыртып, анан башка номерге подвязанный болсо бири-бирин табышпай издеш не очень легко да. Вот. Ошон үчүн сиздер аны туура кабыл алып, клиентке дагы объяснять эткиле. Потому что куратор бизде 100 куратор жок. Аякта 5 куратор бар. Ошон үчүн мен ал жака дагы куратор таптаганым деген ошол. Мен 5өөнү уже пландап койдум. Вот. Нелегко быть куратором с точки зрения психологии тоже. Айымдар менен иштешүү. Негизи эле оңой жумуш жок да, любой жакта аракет кылыш керек. Жумушуңду сүйүшүң керек. Жумушумду сүйгөн үчүн күнүнө бияка 2ге чейин отуруп алып ушул жерде иштейм. Мен эч ким заставлять этпейт, бирок мен жумушумду сүйөмүн. Эч ким эч нерсе дей албайт. Мен эч кимге жаловаться этпейм. Түн ичинде 2ге чейин иштедим дебейм. Бул менин сүйгөн жумушум да. Сүйгөн жумуштан рахат алып, иштеген сайын акчаны көп табасың. Жумушту сүйбөсөң, сен күнүнө мындай бир каторгага бараткандай эле да. Моюнда чынжырча менен жүргөндөй элесиң. Вот. Так, дагы кандай суроо бар? 15-ин эмес, 10-на чейин кылыңыздар, потому что силердин сертификатыңарды дизайнер жазайт. Распечаткага алып барам, мен печатать этем силерге, туурабы? Канча адам келет жандууга дейм. Онлайн алам дегендерге ушундай Zoom'дан онлайн вручать этем сертификат. Жандууга чейин онлайн вручение, онлайн алгандарга вручение сертификатов кылабыз, балким чатка эле кылабыз. Дальше бизде эмне болот? Zoom'дан кылып, анан чатка дагы сиздерге сертификаттар салабыз. Өзүңөр распечатка кылып алсаңыздар болот. Ким жандууда жолугушуп кетем десе, я рекомендую жандуу жолугушууга. Эгерде алыс жашабасаңар, Бишкекте болсоңор сөзсүз келгиле. Бишкек тегереги, Көл, Нарын жакын болсоңуздар келгиле. Оштода Оштон канча айым болот экен? Тоже 15-ине дагы белгилеп дагы представитель может дать сертификаты. Дагы кандай суроолор бар, бериңиздер. Кундуз кандай, саламатсыңбы? Ой, жакшы, Көлдүк эжеспи, барсызбы? Ооба, кандайсың? Кандай? Үнүңүздү жаттап калдым. Кечкен суроо бере бербей. Бир жакшы сөздү айтып коелу. Сабагың сонун болду, молодец. Мисалы, лично мага жакты, дисциплинага түштүк. Сонун курстарды сатып атабыз. Анан жанагы Zoom'дар 4 жолу болот деп атпайсыңбы? Ошол наоборот 4 жолу болгондо биз бат-бат окуп бат-бат иштегенге жакшы экен. Мага мисалы жакты. Эптеп 4-5 күн чыдадык, зато мындай эрте сатып баштадык да, эрте акчага чыктык. Курс бүтө элек эже, дагы да саткыла 15 күн күнүгө эми Zoom'дар болот буюрса, практика Zoom'дар болот эми. Сабактар жакты мага лично, сонун болуп атат. Жумушта жакшы оокатын кылына берет экен, заодно ара чолодо сатасың. Сонун. Только бизде немесе. Особенно көп сүйлөгөн кишилерге жакшы экен бул эми сатуу менеджерчи. Жөн сүйлөбөй акчага төлөйсүңөр. Ооба, бекер сүйлөбөй калат экенсиң, ушак аз сүйлөп калдык ишенесиңби? Мени таң калып атат эми. Эмне тиги не как-то вообще бошобой кеттиң деп, убактым жок. Жумушка барам, сатуу жасайм, жумушка барам, сатуу жасайм. Күнөөбүз азайып атат экен, кыскасы. Сонун да, жөн отурбай ушакташпай акча тапкыла. Ооба, ошол мага жакты. Могу жерде деле Мындай да ара чолодо. Кимдей болуп. Анан бирөө сүйлөсө эле, макул, ишиң бүттүбү, мен шашып атам деп бир комнатага кирип алып сатуу жасап өлдүк баарыбыз. Сон. Эми сонунда элестетиңиз, мына жолдо баратып эле телефондон сатууларды ара чоло тамак жаза калып, жооп бере калып, сатууларды жасап эле. Балаңды көтөрүп алып. Жана бир пачка жым деген семечканы алып эле, чиндүү болуп эле ушак сүйлөп көчөдө отурчу экенбиз ай. Азыр сүйлөгөнүбүз акча болуп калды, жана воздух за деньги дегенди, сүйлөгөн бүт акча экен.
Убактым жок, Ошондо- отургулачы деп эле телефонго кирип кеттиңер. Ошентип атабыз. Анда бир айткандай негатив сүйлөгөнгө уже некогда. Только жакшы сүйлөп акча табыш керек. Ооба. Лучше клиенттер менен сүйлөшүп акча тапкыла. Вообще мына силер окуп атып практика кылдыңар, сонун мощный мүмкүнчүлүктөрдү бердим да, Ооба. Анан мисалы үчүн башка ар кандай сатуу менеджерде иштесеңер дагы мынча көп курстар, мүмкүнчүлүктөр жок да. Эстеткиле, эми караңыздар, азыр Микрофон өчүктү карап койчу. өчүк эмес экен, Айчүрөк Жусупбекова, мен өчүрүп койдум. Анан караңыздар, ооба, убактың жок уже негатив сүйлөгөнгө, жаловаться эткенге. Только жакшы сүйлөшүп эле клиент менен сатасың. Ошо. Көп сүйлөгөндөргө прям точка айттыңыз да, точка айттыңыз. Саламатсызбы? Мен тиги Ызаткан Жусупова менеджермин, саламатсызбы? Кундуздаштарым менеджермин деп атыпчы. Тиги больнойлор кирсе эле саламатсызбы деп туруп тигини аз калып кетип атат. Бирок жана эме сөзүңүз мага өлө жакты да, мындай ара чолоодо иштей калганга жакшы экен дебедиңизби? Чынында эле Ой, кошумча чын эле да. жумуштап. Ооба. Үйдө отурган айымдарга өзгөчө баласын эмизип атабы, бешик тербетип атабы, Жумушта балдарын көтөрүп алып иштей берет. Жумушта 1 саат обед кылабыз. Саат 12'de башталат, 1:30-2'ge чейин ушак сүйлөшүп анан тиги азыр 5 эле мүнөт чай ичип атам. Болду 1,5 саат, ошол моментти пайдаланып сатуу жасаш керек. Вообще мощно же, мощно. Я вас жду 15-го. Да, сон. Ошо сонун мага лично жакты, ишиңе ийгилик. Ушинтип көп айымдарга жардам берип, көп айымдардын батасы тийип, эми эгиз эркек балалуу бол. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Ооба, чынында эле сонун. Рахмат сизге ушундай сонун оозуңуздун желиңизди аябай дегендей сонун ушундай мотивация берип, маанай тартуулаганыңызга рахмат. Биз курсту бүтө элекпиз, кое тургула, сатуу жасашыңар керек да, койбойбу. Ошо еще начало жасайбыз. Просто айтып атам да азыр. Анын үстүндө азыр менин участкамда 4 эгиз төрөлдү. Ошон үчүн эгиз төрөбүз. Элдин батасы Жоксун. тийсин. Рахмат сизге, чынында ооба, Ошол. чын жүрөгүмдөн ооба да, кандай иштесеңер ошончо сонун мүмкүнчүлүктөр. Силерге негизи окууда эмес, практика, опытта болбоду, аябай сонун мүмкүнчүлүк. Анан элестеткиле. Сонун мүмкүнчүлүк болду биз үчүн. Акча төлөп эле 10 күндөн кийин акча таап баштаган сонун эле да. Ооба да, сонун. Анан элестетиңиз, кайра эле ушул мына сатуу менеджерлик февралда, анан цифровой психология жакында, анан мартта кайра трансформация. Элестеткиле, трансформация вообще 10 миңдик курс, ал трансформация 70% арзандатуу менен 3 миңден вообще бомбический сатасыңар да, буюрсачы. Анан мартта кайра трансформация, анан продюсерлик курс, то есть мүмкүнчүлүктөр өтө көп болуп атат, өтө көп болот. Дальше еще больше. Силер уже такшалдыңар азыр, прям мощный болуп калдыңар да, прям пушка. Киргенде айттым го, ой, акула болуп калыпсыңар, ой, карышкылар деген. Ошондой эле да, прям. Жакшы эле болду. Жана эмедей да, чөйрөңөрдү өзгөрткүлө дегендей, чөйрөбүздүкү могу группадагылардын баарыбыздыкы өзгөрдү, бир чөйрө мына. Только Айдана Ажынай группадагылар эле болуп калдык. Чөйрөбүз өзгөрдү, сонун мүмкүнчүлүк болду. Рахмат, ишиңе ийгилик. Сабактар эмне дейт? Сабактар бүткөндөн кийин кандай болот? Биз командада калышыбыз керек, сатышыбыз керек, акча табышыбыз керек дейт. Ооба, ушул чаттар калат, ушул бойдон эле иштеп кете бересиздер. Ооба, ушул команда менен. Сабактар ооба 2 жума бүттү, бирок бизде практикалар боло берет. Аны биз расписание жөнөтөбүз. Бир күндө балким бир зум болобу же аудио практика болобу. Дальше еще кайра ушу сатуу менеджерлик давайте киришкиле, саткыла, статус, WhatsApp, stories өзүңөр дагы айтып, көрсөтүп дегендей. Анан статуска, сториске прогревтерди дагы жөнөтүшөт кыздар. Ошол тексттерди колдонсоңуздар болот. Анан эми өзүңөр билип калдыңар, эми мисалы үчүн сатуу менеджерликти өзүңөр окуп атасыңар, эми өзүң окуп көрүп аткан нерсени сатыш оп оңой болуш керек деп ойлойм да. Муну чемишкедей сатышыңар керек. Анан рассрочкалар бар бизде, сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Анан менде акысыз сабак толтура, өлө толтура. 100 акысыз сабак бар. Вообще бери бериңиздер от души. Я без проблем. Ссылкаларды жөнөтүңүздөр, прям тарката берсин каалашынча любой жагына. YouTube'да толтура сабактар, кыздар күнүнө 1-2 акысыз сабак беришет. Анан
СММди алууга дагы сонун мүмкүнчүлүк. Онлайнга чыгам деп атпайбы, ушу сатуу менеджерликтен баштаса, тем более СММди алып атат, элестеткиле, СММде ичинде бүт бар да, мобилография бар, таргет бар, Инстаграмды кичине жылтыратып оңдоп алганга ошол сабактарды көрө алат, сонун мүмкүнчүлүк ала алат да. Анан бул жакта жана продюсерлик курс дегенди айтып атпайбызбы, курс ачып, анан продюсер болууну үйрөнүүнүн курсу дагы буюрса мартта болот, трансформация болот. Мындай да, Заткан эженики кете берет, меники дагы параллельно сатуулар буюрса токтобой кете берет. Плюс менде цифровой психология дагы и так далее. Сонун мүмкүнчүлүктөр. Эми сонун бонустар берилип атат. Ким канча иштесе иштей бересиздер. Уже эле шүгүрдеш керек да. Окуп атып эле силерге биринчи күндөн тарта эле силерди. Курс баштала электе эле 13-үндө баштадык го биз. ызычы болуп 15 канча мына окуп атып сатып прям практика кадимкидей журулушуп алганыңыздарга сүйүнүп атам. Силерге рахмат, чечим чыгарып тандап келдиңиздер. Көрдүңүздөрбү, башында силер кандай ойлондуңар, барсамбы, барбасамбы дедиңер, Зато келип канча мүмкүнчүлүктөрдү алып атасыздар. Ошон үчүн, мисалы үчүн, мен жакшы көрөм окугандычы. Любой курстан любой жакшы нерсе ала аласың да, албетте. Анан албетте проверенный, лучший топтордон окуш керек да. Я считаю себя топовым экспертом в Кыргызстане. Я уже 5 лет в онлайне. Мисалы үчүн, силер продаете, потому что үстүдө туруп мондай масштабный проекттерди бүт Real Stories'терге, силерге роптор менен полный мен иштешип атам да. Өйдө жактан стратегия, масштаб кандай кетип атат сатууларга, движуха. Полностью задаю я. И мисалы үчүн бүгүн дагы бүт контенттер тартылып келди. Даже марттагы трансформацияга тартылып келди. Бизде ошондой бирлердин стратегиясы 1 айга вперед, 1 жылга вперед болот. Ошон үчүн бүгүнкү дагы темабыз көрдүңөрбү, стратегия продаж, кандай стратегия болот. Планы жок, жашабай албайм да. Мен силерге дагы ошол пландар менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Дагы эмнени айтайын дедим эле. Буюрса, у меня скоро будет тоже обучение, мен өзүм окуп атам, окуйм дагы. Анан эмнени айтайын дедим элем, ошол сатуулар ушулар пока. Дальше кайра эмне болот? Апрель болобу, апрелдин аягы же май болобу, тренажер болот. Тренажер уже 19 000 болот ал маалда. А силер уже такшалып калган болосуңар, уже битти да. Ал маалда уже 19 000 болушу мүмкүн и так далее. Потом жайында бизде жандуу эч нерсе курс болбойт. Только онлайн иштешебиз барыңыздар менен. Онлайн. Мисалы үчүн, балдар менен каникулга чыгып калсак дагы бизде жандуу жолугушуулар, тренинг деген эч нерсе болбойт. Ошон үчүн азыр канча тренинг, жандуу лекция уюштуруп атканда, келүүгө мүмкүнчүлүк болуп атканда бара бериш керек. Ошол лидтер, клиенттер менен иштешип атпайсыңарбы? Анан биз буякта контент жаратып атабыз, силер клиенттер менен сүйлөшүп атасыздар да. Мен менен ошо клиенттердин ортобузда мостик болуп атасыңар. Анан клиент эмне деп атат, эмне суроолор болуп атат, эң көп суроолор кандай болуп атат, ропко айтып же ошо мага да жеткирсеңер сонун болмок да, роп аркылуу же чатка эле жазсаңар мен көрөм. Клиенттер монтип атат. Мисалы үчүн, өзүңөрдө да араңарда бар экен там. Кундуз Таштанова ким деген суроо бериши мүмкүн. Значит, ошого мен видео силерге жөнөтүшүм керек. Кундуз Таштанова миллиондук сатууларды ай сайын жасаган, запуск кылган айым. 5 жылдан бери онлайнда жүрөт. Ал жөн эле продюсер номер 1, там топовый продюсер эмес, ал еще и цифровой психолог. Цифровой психологияга 700 000 акча короткон. Азыр университетте социалдык психология факультетинде магистратурада окуйт. Магистратурада высшее образованиясы жок адамды албайт. Туурабы, билебиз. Демек, то есть сиздер айтып бере аласыздар. Мен прям себе запишите. То есть ушундай болушу мүмкүн. Мени тааныштырган видео, детская позицияны көрүп алып эле баары ыйлай беришет, жыргашып. Но детский позицияны жөнөткүлө, страхи, орусча, кыргызча толтура акысыз сабактар бар. 1 ай жөнөтөт силерге. Бүт анда бар. Анан мисалы үчүн, Кундуз Таштанова стерва экен го, строгая стерва деп айтышы мүмкүн. Ар кандай. Эгер клиент ошондой айтып атса, чатка салгыла. Клиент ушундай айтып атат. Демек, силер мага өзүңөр подсказка берсеңер болот. Кундуз айым, может, сиз галош кийип алып, халат кийип, уйсайсыз, ошондо сиз стерва көрүнбөйсүз деп, или күлөсүз деп и так далее, да. То есть даже араңардан ошондой суроолор келип атат. Клиенттер эмне деп атат, лидтер эмне деп атат, биздин аудитория кандай суроолорду берип атышат, биз үчүн, мен үчүн дагы маанилүү, потому что мен анализ кылышым керек да. Эмне суроолор берип атат, кандай болуп атат, силер алар менен сүйлөшкөндүктөн алардын коркууларын,
каршылыктарын, возраженияларын бизге жеткирсеңер, силерге жеңил болот. Мен ошондой рилс чыгарам, мен ошондой сторис чыгарам. И силерге сатыш оңой болот. Демек бизге жеткиришиңер керек. Допустим, эмне үчүн сатуу менеджерлик 15 000, башкалар 1000 сомдон сатып атат, башкалар 3000ден сатып атат го деген суроо болушу мүмкүн. А силер сурагыла, 1000 сомдо канча сабак өтөт экен? Силер өзүңөр көрдүңөр да, bizde момундай, мындай, bizde момундай болот, тигиндей болот. То есть силерде аргументтер болуш керек, возраженияларга ответтер. Мисалы үчүн кээ бир айтат, эмне үчүн сенин погружение в СММ 5000 турат депчи. Мен 500 сомго окуп келдим го дешет. Анан кандай окудуңуз 500 сомго дегенде эртең менен ссылка жөнөтөт, болду. Агырагылачы биздин команда силерди кайда гана күнүгө звонок, аудио практика, каякта жүрөсүң, кандай иштеп атышат кыздар, мисалы үчүн. То есть мындай обученияга даже не жалко 7500 төлөгөнгө, силер вам очень повезло. И силер азаматсыңар, элестеткиле. Силерге оку дегенде чечим чыгарып окуп калганыңар азаматсыңар. Эми мына силердин результаттарыңарды көрсөткөндө мына канча адам окубай койду эле, эми окуйм дегенде уже 15 000 болуп калат. Силер айтып койгула, дальше еще 30 000 болот дегиле, анда вообще шок болушат. Так, кандай суроолор бар дагы? Вы супер дейт. Все встречи не случайно, биз ушул командага келгенибиз, бул дагы Кудайдын буйругу, это знак, но надо работать, развиваться, расти цель. Конечно. Күндө лид жаңы дейт. Все встречи, конечно, не случайны. Окружение, көрдүңөрбү, силердин окружениеңарда некогда, мисалы үчүн мен өзүмдү пример кылайын, мне некогда бирөөлөрдү карап, ушактап, жаман комментарий жазып, мырка арыкта деп, мисалы үчүнчү, мне кто-то пишет с утра, мен сулуулугумду эмне сүткө малып жейби, непонятно, да, же мен жырларым мешать этип атабы, же эмне жыры жок адам жокпу, не могу понять, да. Анан окей, хорошо, но суть не в этом. Албетте, сонун, да, сонун. Силер, даже если вы не благодарны, ал нерсе Кудайдан башка жактан келе берет мага. Самое главное, что мен от души силерге берип атам. Сабактар полный, да, свои обязательства выполняю, чтобы самое главное аракет кылыңыздар. Кээ бирөө кумурска менеджер, кээ бирөө тигр менеджер болот. Ар бирөөнүн кыймыл аракети ар кандай эме болот да. Анан сиз жөнүндө дагы ооба, Кайрыгүл эже кыздар айтып келип атышат, өлө иштеп атат Кайрыгүл эже дешип. Мактап атышат, сиз да азаматсыз, пушка. Курсубуз бүтпөй эле, бирок как будто мындай бүтүргөндөй эле болуп баштадык го. Буюрса бүтпөй эле, наоборот, биз эми кайра иштешүүгө кирип атабыз. Силерди болушунча такшалттырдым, жаш өзөгү менен, тренажер менен. Эми давайте шытылдатып сатуу менеджерликти, продюсерлик курсту, дальше там трансформация, дагы да көп проекттер бар бизде астыда. Ошонун баардыгына жетишебиз. СММ бизде барбы сатууда дейт. VIP тарифтегилерге СММ погружение в СММди подарок бергем. Негизи сиздер киргенде көрүп атасыздар го Get курста, силерде Get курс приложенияны, надеюсь, скачать этип алып окуп атасыздар, ишин уят кылбай, приложенияны көчүрүп алып окуп атасыздарбы, айымдар? Мына бул жакта көрүп атасыздар, менде канча курс бар. Академия Кундуз Таштановой. Психология курсун силерге доступ бергенбиз. Погружение в Инстаграм бул настолько мощный курс, элестеткиле, курстардын баары элестеткиле, мына бул погружение в Инстаграм. Муну 5000ден сатып, мен именно СММден баштаганмын да. Анан канча бул жакта сонун мүмкүнчүлүктөр. Погружение в Инстаграм, мына СММ карагыла мына. Вообще он очень красивый вообще курс, да, прям психология ичинде дагы бар. Мына монун психологиялары дагы өлө сонун. Упаковка, как себя упаковать, мобилография, контент, рилс, подписчик топтоо, таргет, команда, упаковка боюнча карагыла 16 сабак дейт. То есть муну биз 5000ге куратор менен окутуп, аябай укмуш сонундарды жасагам. Ниша тандоо, сатуу воронкасы, копирайтинг. То есть бул жана Инстаграмды алып барам дегендерге элестеткиле, эмки келаткан потокко монун иштеринде запись кылып, 3 курстун программасын эле жөнөтсөңөр, программа карабайт дечи, албетте силердин сүйлөшүүңөргө жараша, но обложкаларды кантип жасаш керек, аябай жакшы да бул нерсечи. То есть жакшы мүмкүнчүлүк алып атышат азыркы келип аткандар деле. Азыркы VIP тарифти окуп аткандарга вам повезло, потому что эмки потоктогу VIP тарифти мен жоюп салдым. Андай болбойт. Анан бул Адина өзүңө жазып алчы, сатуу менен погружение в СММдин программасын жөнөт, кыздарга сактап ал өзүңө дагы.
ичинде мобилография, таргет сабактар бар экенин, Instagram боюнча основа, упаковка, мобилография, таргет, Instagram Reels, контент, подписчик топтоо боюнча сабактар. То есть ошонун баалуулугун көрүп окуп алыш керек да өзү дагычы. Албетте биз сатууга фокус коюп, сатууну дикилдетип окутабыз, прям күнү түнү зум болот. Но ал нерсени биз белек беребиз. Ошон үчүн ал 6 ай доступ болгондо баарын конспекттеп өзүнө колдонуп алыш керек да. Потому что мен СММди жапкам. Я выросла с СММ деген, бирок бизде Кыргызстанда көбү, даже мага насаатчылыкка келгендердин дагы көбү билесиздерби, Reels, Stories киргизе албагандар дагы келет. Бирок аларды карап отурсам, аларга эми юрист болсо же психолог болсо ал СММ ага кереги жок. Ага наоборот СММ адиси керек, бирок основа, базаны үйрөнүп алыш керек да. Эми ар кандай случай болот. Вот. Дагы кандай суроолор бар мага? Стандарттагылар бизде окуубузду келип атат СММди дейт. У вас нету программада. Ал нерсе жок силерде. Бардыгы өзүнүн орду менен болуш керек. Энергияңызды көтөрүңүз, асылкан айым. VIP-тегилер 15 000 төлөп СММди сатууну 6 айга алышкан. Значит, VIP-тегилер СММди алышат. Жок, доступ кыла албайм. Бардыгы все должно быть справедливо. Дальше что? 1 январга чейин катталгандарга, 31 декабрга чейин, туура да. Эң биринчи сатып алгандарга, ооба. Өзүнчө сатып алынбайт СММ, өзүнчө сатылып алынбайт. Стандарт канчага сатып алсак болот, Кундуз айым дейт. Ооба бар, окуп жатам, бирок Instagram мага недоступен да, ошого сурап жатам дейт. Мен жетишип калганмын дейт. Вау, классно. Бурулайым, азаматсыз, көрдүңөрбү? Чечимди бат чыгарганыңыз үчүн сонун мүмкүнчүлүк бериптирбиз. Биз 30 жаңы жылга чейин ким эмеге сатууга бронь кылып же толук төлөм аткаргандардын бардыгына ошондой нерселер бергенбиз. Ооба. Ладно, поехали, девочки. Дальше у нас что? Балким именно суроо талап СММге көп болсо, балким СММди отдельно запуск кылсак болот. Почему бы нет? 5 миңденби и так далее. 5 000 или 6 000 болобу, билбейм. Ишилса көрөлү да, кое тургула. Менде сатчу нерсе толтура. Кое тургула. Сатчу нерсе толтура дебейм. Биякта мени монетизация кылсак боло берет. Главное, силер сатып турсаңар болду дебеймби? Дагы кандай суроолор бар мага? Ооба, сонун мүмкүнчүлүктөр болот. Ооба, буюрса апрелде сонун планым бар, форум өткөрүү. Цифровой психология боюнча. Цифровой психология боюнча дагы курсум даярдалууда. Жумуш көп. Мен да иштеп атам. Мен силерден 2 эсе иштеп атам. Бул пландын бардыгы буюрса ден соолук болсо, мүмкүнчүлүк болсо, токтобой сатуулар кете берет. Эң негизгиси жакшылык болсун, ден соолук болсун. Кудай сактасын, бир нерсе болобу, бир нерселер болуп кетеби, бардыгы токтоп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бардыгы жараткандын колундабыз дегендей. Биздин өлкөдө жакшылыктар болуп, тынчтык болуп атса, эл да курс сатып алат, эл дагы өнүгөт, окуйт. Менде баары жакшы болсо, ден соолук болсо, албетте постоянно ушундай жакшы курстар чыгып, медеги билимдер монетизация кылып. Силер элестетиңиздер, эми 7500, 15 000дик курстун деңгээлин көрдүңүздөр. Насаатчылыкты элестеткиле, мен эмне кылам алар үчүн? 150 000 төлөп атканда, 80 000 төлөп атканда. Что я им делаю? Представляете, да? Мисалы үчүн насаатчылыкта, жанагы башка проекттерде, ал башка билимдер да, мисалы үчүн, цифровой психология, коучинг, ал башка билимдер. Силер бир бөлүктү көрүп атасыздар. Анан это только начало. Это только начало, Кудайым буюрса. Это только начало дегендей, бардыгы жакшы болот. Силер дагы үй бүлөңөрдө тынчтык болсо, силерде үй бүлөңөрдө дагы жакшылыктар көп болсо, тынчтык болсо, балдарыңар оорубай, баары жакшы болсо, силер дагы күнү түнү маанайыңар сонун болуп, сатууларды дагы көп жасайсыздар. Ошон үчүн эң биринчи сиздерге ден соолук каалайм. Ден соолук болсун эң негизгиси. Анан силердин абалыңар, жолдошуңар болобу, үй бүлөдө болобу, ваше состояние очень важно. Эч нерсени карабагыла.
Мисалы үчүн бүгүн биз бир айга контент тартып жүрдүк. Весь день мне муж настроение портил, но я не обращала внимания, да. Это всегда бывает. Андай нерселер болушу мүмкүн. Кээ бирөө балким ыйлап жатып калмак, депрессия болуп, ар кандай случай болот да. Мисалы үчүн сиздер бул жактан, мисалы үчүн кыргызда да айтып коет го, тилегей тегиз эч ким жок депчи. То есть ар бир нерсенин да өзүнүн эки сторона медали деген болот. Ошон үчүн сиздер аракет кылыңыздар. Силерде балдар, бала чакаңар менен үйдө отурсаңар сонун. Силерде балдар бар, Кудайым сонун балдарды берип атат. Демек ошолордун курчоосунда иштей бергиле, наалыбай. Только позитивке. Только позитивке. Балдарым бар, үйүм бар, күйөөм бар, акча таап атат. Мен да иштейм, аракет кылам, мен өзүмө кирешелерге чыгам. Акчаларды күйөөгө бергенди я не люблю. Мен командамда кыздар күйөөлөрүнө акча бергенди мне не очень нравится. Поэтому я хочу, чтобы вы тратили деньги на себя, копили для себя. Хорошо? Буюрса эми аракеттенип 2 жума иштедиңер, как будто бир ай окугандай эле болуп атат магачы. Бирок ошол буюрса мына кирешелериңерди чогултуп, сонун ийгиликтерди жетесиңер деген ойдомун. Жакшы телефондорду, отдых, эс алууларды, жакшы нерселерди өзүңөрдү сүйүнтүп дегендей. Өзүңөрдү сүйүнтпөсөңөр выгоранияга кирип кетесиздер. Мендей болбоңуздар. Жаңы баштап атканда онлайнга жаңы келгенде баардыгын балдарыма эле алып бара берчүмүн. Өзүм калсам калдым, бирок балдарыма эң кымбат нерселерди алып берчүмүн. Ошентип отуруп выгорание болуп кеткем. Ошон үчүн аял киши акча таптыбы биринчи очередь өзүнө чаптаганды үйрөнүш керек. Өзүн сыйлайт, андан кийин балдарына корото алат. Вот. Ошол финансовый грамотность боюнча деле экспертти алып келип бердим силерге. Акчаңарды чогултсун депчи. Себеби мен командамда иштеп аткан айымдар дагы өсүшүн каалайм. Силер канчалык өсүп, результат жараткан сайын мага дагы жакшы, бир гана мага эмес. Өзүңөргө эмес. Мага да жакшы, өзүңөргө да жакшы. Сатуу менеджерин биринчи окуп, анан төлөсөк үйдө отурган айымдарга жардам берет элеңер да. Баарынын эле акчасы жок да. 3 клиент айтты, ошого ответ кылып рилс тартсаңыз. Ушундай суроолорду мага берсеңер, мен рилс жазайт элем да. Биринчи сатуу менеджер кылып бекер окут, анан акча таап, анан төлөйм дегендер болуп атабы, Анда окушпайт да алар, баалашпайт. Мен курсун сатып алып окуп атам, дейт Алина Эркинден. Так, 3 клиент айтты, ошого ответ кылып рилс тартсаңыз. Бизди командага жөн эле ала бер, окут, анан Ооба, биз акча Кундуз айым таап ушуну мага айтканда мен жаздым. андайлар Ушуну бар тура. 3 клиент айым айтты да, айылда жашайбыз, анан мен памперске акчам жок, анан тигиним жок депчи, анан сиз ушу психологиясын белек аласыз, ушу психологиясын окушуңуз керек дедим да мен дагычы. Анан ушул жөнүндө рилс тартса аябай сонун идея болот экен да. Ошондой идеяларды мага айтып койсоңор, силерге да сатыш оңой болот да. Мисалы үчүн, мен башында элестеткиле, мен башында курс сатып алайын дегенде акчам жок. Күйөөмөн сурайын десем, ал 2 жумушта иштейт, шапашка кылат, ипотека төлөйт. Анан эмне кылдым? Балдардын кийимдерин, өзүмдүн кийимдерин саттым Лалафодон. Анан курска акча топтодум. Курска акча топтоп, окугандан кой ушул курстун акчасын актайын деп түнү бою клиент издечимин. Баракчаңызды жазап берейин 2000 сомго. 1000 сомго баракчаңызды жазап берейин. Анан бирөөнүн баракчасын 1000 сомго бир жумага жазап берип, ошого бактылуумун. 1000 сом алып алып, ошого бактылуумун, өзүмдү бай сезип, магазинге барып пепси алып ичип, шоро алып ичип, балдарыма бир нерсе алып берип, таттууларды алып берип, сүйүнүп, өзүмдү бай сезгеним эсимде де. Вау, үйдө балдарым менен таптым депчи. Анан 5000 таптым, 1000 сом таптым деп ошол сүйүнгөнүм до сих пор мага келет да. Барго, канчалык каниет кылып шүгүр кылганды билген адамга Кудайым бере берет депчи. Албетте билим алыш керек, аракет кылыш керек, но ошол сүйүнгөнүм дайыма эсимде. Анан канча сатуу жасасам дагы эч качан кейибептирмин да, ойлонуп көрсөм азыр артты карай. Мынча болуп калды, деп өкүнүп кейибептирмин. Такыр вообще кейибептирмин да. Анан бизде жаш өзөгүнө план 1000 койгом силерге. Планды аткарбай жатасыздар деп эле кирбейинби? Шүгүр, конечно. Но я надеюсь, что последние 3 дня вы сделаете. Кундуз эртең жашоо өзөгүнө эртең көп каттайбыз. Анткени өзүң айткандай кыргыздар мына өзүм баш болуп эртең төлөйм. Бир күн калганда да. Все так. Эртең наоборот, эртең көп катталат Кудай буйрса. Азыр менден эле ошо стартта турат 5-6. Эртең катталат. Бүгүн жарым катталса, эртең жарымы.
Все, ошондой нерселерди мага айтып койсоңуздар, мына көрүңөр, мен азыр сторис, Заткан эженин сторисин өзүм жазап коем да. Биз уже баштадык, биз таанышып баштадык. Бизде уже 500 адам бизди тандады дегенде эле все. Силердин клиенттериңер өзүңөр эле реквизит берчи деп келет. Ошон үчүн ошол нерсени чатка жазып мага жеткирсеңиздер, мен ошол нерсени SMM-шке прогревке кошом. Мен ошол нерсени тык жазып берем, аларга сүйлөтүп берем, Заткан эжени өзүм Анткени сүйлөйм. жана бирөө бир касанияда түшүнөт. Мисалы мен өзүм 10 касанияда түшүнгөм да элгечи ошол сыяктуу элдер деген уже эми жакын калганда жантыла балким бирөө жүрө берген шашпайчы. Эртең Ооба. каттала мен болорду депчи. Эртең Ооба, катталат силер буюрса. ошентип напомнить этишиңер керек. Бүгүнчү. Бүгүн Ой, бул уже менин кызым болбой калды. Давайте. Ага. 5 мүнөт. Силер эртең 1 февраль жаш өзөгү курсубуз башталган атат эжеке. Сизге орун 1000 сомго даярдап койдум эле, кармап турам. Бир айга 1000 сом, күнүнө 33 сомдон айланат экен эже. Кошулуңуз. Реквизит чек ушул номерге жөнөтсөңүз болот деп реквизит салып койсоңор болот. Напомните ошол эски литтерге деле, арасынан деле, мисалы үчүн 100 литтен арасынан 5-10 деле болушу мүмкүн да. Это нормально. Анан 100 литтин 100 тең сатып алуу абзел эмес, эч качан андай конверсия өмүрү болгон эмес. Так что расслабьтесь. Аз берем пить. Ошо. Айымдар, эң негизги нерсени айттым. Эл менен болгон суроолорго, эл менен болгон каршылыктарга, алардын коркууларына, алардын каалоолоруна, мечталарына эмне керек болуп атат, бизге жеткирсеңер, биз ошол нерсени, силер мисалы үчүн чатка Кундуз айым, бону кымбат деп атат десе, мен кымбат деген рилс чыгара алам да. Эмне үчүн? Кээ бирөөнө 1000 сом кымбат, билесиңерби? Жаш өзөгү 1000 сом кымбат, кээ бирөөнө 15 000 кымбат, кээ бирөөнө 5 000 кымбат, кээ бирөөнө 100 000 кымбат. Ошон үчүн эмне үчүн кымбат? Ошол нерсе да. Про то, кээ бир айымдар 1000 сом өзүнө позволять эте албай койду. Көрдүңөрбү? 1000 сом позволять. Ой, 1000 сом позволять эте албай койду. Ошол айымдар, барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Да, бүгүн эртең мына бүгүн 31 го, бүгүн от души иштеп коюш керек да ночью. Бүгүн эртең бүрсү күнү мына эртең 1-2 болсо деле кошуло берсе болот, 2-3 чейин. Дальше уже токтойт, уже солгундайт и до 6 максимум. Но уже экисинде биз отчет кылып баштайбыз, уже все, да. Анан бирин серин болсо, конечно, можете принимать, добавлять. Все, ладно. Барыңыздарга бейпил түн, барыңыздарга ыраазычылык каалайм. Азыр сатууларды жазап рассылка кылып койсоңуздар болот. Бир текст менен жакшылапчы, бир видео менен. Скриншотто жөнөтүп коеюн, бизде 500 адам, бизде 600 адам бизди тандады депчи. То есть это для вас плюс. Анан ушундай каршылыктарды мага чатка жеткирип койсоңор, мен дароо стористерди жазатып, өзүм жазап, рилстерди чыгарып коймокмун, силерге жеңилирээк болмок. Все, давайте пока.